Саламатсыздарбы достор, манайыңыздар кандай? Денсаулыктарыңыздар жакшыбы? Сиздерге бүгүн биз текст эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмү боюнча эң кызыктуу, жакшы бир көз карандысыз болгон тексттен өтүп бермекчимин. Өзүңүздөр билесиздер, көз карандысыз текст деп дагы, анан көз каранды тексттер деп биз жалпы республикалык тестирлөөдө бериле турчу тексттерди бөлүп өзүнчө атап айтабыз. Себеби дегенде ал тест учурунда бир көз карандысыз көлөмү жагынан аябай чоң текст берилет дагы, ага байланыштуу бир нече суроолор келет. Ал эми көз каранды текст, бул экинчи текст катары келет дагы. Ал экинчи текст эки үзүндүдөн турат. Биринчи үзүндүгү өзүнө байланыштуу суроолор, экинчи үзүндүгү өзүнө байланыштуу суроолор, андан кийин эки үзүндүгү тең байланыштуу болгон суроолор берилет. Бул боюнча биз дагы сиздер менен иштеп көргөнбүз. Эки үзүндөн турган тексттерди дагы иштедик. Ал эми көз карандысыз дагы тексттерди иштеп өттүк. Көз карандысыз тексттер көбүрөөк иштесеңиздер, сиздер үчүн аябай пайдалуу гана боло алат. Анан дагы өзүңүздөр билгендей, тексттерди эмне үчүн кошуп койгон деген суроо туулат эмеспи, жалпы республикалык тестирлөөгөчү. Анда сиздердин бир гана мындай шаар окуй алууңуздарды ал жактан карабайт, тагыраагы эч ким сиздерди текшербейт, тагы окуй алабы, шаар окуй алабы депчи болгону ошол шаар окуганыңыздарды түшүнө алышабы. Демек, сиздердин бул жактагы логиканы аябай талап кылат, сөз байлыкты талап кылат, ой жүгүртүүңүздөрдү дагы текшерип көрүү максатында эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмү киргизилген. Ошондой эле эне тилиңиздерде эркин сүйлөй аласыздарбы, эркин эле текст окуганда эле түшүнө аласыздарбы деген сыяктуу ушул жөндөмдөрүңүздөрдү текшерүү максатында эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмү киргизилген. Андай эмесе ошол ар бир текстти окуп туруп сөзсүз түрдө суроолоруна так жооп берүүгө аракет жасаңыздар. Буга чейин дагы азыр дагы айта кетсем, сиздер такыр тааныш эмес, такыр окуй элек бир окуу илимий техникалык тексттерди алыңыздар. Ал эми мындай адабий чыгармаларды эмес, ушундай илимий техникалык тексттерди көп окуй бериңиздер. Анан дагы өзүңүздөр билесиздер, 5 мүнөткө коюп алып, убакытты телефондоруңуздарга коюңуздар дагы. Анан ошол эле 5 мүнөттө канча бет окудуңуздар, балким 5 бет окудуңуздар. Андан кийин ошол 5 мүнөттү 4 мүнөткө кыскартыңыздар дагы, ошо 4 мүнөттүн ичинде кайрадан 5 бет окуңуздар. Андан кийин ошол эле убактыңыздарды 4төн 3кө кыскартыңыздар дагы, 3 мүнөттө дагы 5 бетти окуңуздар. Ушинтип акырындык менен кете бересиздер дагы. Мүнөтүнө 200-250 сөз окуп, шаар окуп, ал жөн эле окуп коюп мен өзүңүздөргө ыраазы болбой, сөзсүз түрдө мен ушул окуганымды түшүндүмбү деп сөзсүз түрдө түшүнүшүңүздөр аябай шарт. Анткени ал жактан шаар окуу эмес, эң негизгиси түшүнүүңүздөрдү текшерет. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Сиздерге аябай ОРТ Эду-KG аябай сонун жардамын тийгизип жатат, жакшы шарттарды түзүп берип жатат. Ошондуктан сиздер эң жакшы тандоону тандаңыздар. Ошондуктан баарыңыздарга бир гана алдыга жүрүп, бир гана ийгиликтерди багындырып, максаттарды туура коюп, ошол максаттарга жетүүңүздөргө тилектешмин. Андай эмесе үй тапшырманы текшерүүгө өтсөк. Биринчи, өзүңүздөр билгендей эле карама каршы түшүнүктөргө байланыш боюнча аналогиянын байланышын боюнча үлгүлүп жазып бергенмин. Ал эми экинчисинде эне тилиндеги сүйлөмдөрдү толуктоо боюнча суроо жазып кеткенмин. Ошолорду азыр текшерип көрөлүк. Сиздер жөн эле мен текшерип жатканда карап отурбастан, өзүңүздөр үй тапшырманы жазган, тапкан дептерлериңиздерди ачып алыңыздар дагы. Карап көрүңүздөр, мен туура таптымбы деп, кайсы жеринен эгерде туура эмес болуп калса, кайсы жеринен жаңылыштык кетиргендериңиздерди дагы өзүңөр байкап көрүңүздөр дагы. Ошол кетирген катачылык, кемчиликтериңиздерди эмкисинде кетирбөөгө аракет жасаңыздар. Анда эмесе кеттик.
Мында жүдө жана тың деген үлгү берилип жатат. Жүдө жана тың экөө бири-бирине көрүнүп тургандай эле карама каршы оюу деп жатат. Анткени жүдө деген бул аябай бир жүдөмүш адамдар болот. Айтып жатсаң деле бир нерсени жай жасайт, же болбосо туура эмес жасап салат, же болбосо жасабай деле коет, же болбосо ошону мен жасай албай атам деп келиши мүмкүн. Ушундай адамдарды биз жүдө же болбосо жүдөмүш адам деп атап коебуз. Ал эми ошого эле карама каршы тың деген сөздү ала турган болсок, аябай өз ишине тың, так, бардыгын ойдогудай ордорду менен жасаган адамдарды тың деп атап коет эмеспизби? Ошондой эле биз А, Б, В, К варианттарын окуп көрөбүз дагы. Туура жоопту табууга аракет жасайлык. Өзүңүздөр билгендей байланыштыруучу сүйлөм түзүп алып, 3 кадамдан турган ыкманы колдонсок дагы болот. Кээ бир учурда колдонбой деле маанисине карап көрүп тапсак болот. Себеби дегенде сиздер бул карама каршы түшүнүктөгү байланыш антонимдер болгондуктан антонимдерди кичинекей класстардан бери азыркы 11-класска чейин окуп келе жатасыздар. Ошондуктан мен ишенем сиздер оңой эле таба аласыздар деп. Анда окуп эле табууга аракет кылып көрөлүк. Мында көп ашык дейт. Көп ашык дегенде байкасаңыздар, көп балким китептер көп деп коелук, же болбосо акча көп деп коелук. Ал эми ашык дей турган болсок, көп деген сөзгө ашык деген сөз карама каршы келген жок. Себеби дегенде 10 китеп бар, 10 китеп биз үчүн көп болуп атат дейлик да, көп китеп. Ошону бирөөсү ашык болуп жатат деп туруп, биз 9 китепти көп катары кабыл алып туруп, бирөөсүн ашык катары кабыл ала албайбыз. Демек, ашык болгондо бизге мисалы үчүн 10 нан керек болсо, 11 нан алып келип кое турган болсо, бирөөсү ашык экен деп кайра кайтарып беришибиз мүмкүн. Ошондо ашык болот. Ал эми көптүн да маанисин түшүнүңүздөр. Демек, бул туура эмес жооп экен. Бирок азырынча достор. Андан кийин ар бир үлгү ар бир вариантка токтолуп көрүп, эгерде туура таба албай калсак, кайрадан анализ жүргүзүүгө аракет жасайбыз. Андан кийин кесек майда дейт. Жарык күңүрт дейт, анан ыйлак жашык дейт. Кесек майданы ала турган болсок, достор, кесек деген балким бир нандарды ала туралы. Нанды алсак, нанды биз кесек туурады. Же болбосо ошондой эле бадыраңды ала турган болсок, салат жасоо үчүн бадыраңды кесек туурады. Же болбосо тузду ала турган болсок, тузду аябай кесек экен деп коебуз. Кээ бир учурда аябай майда экен деп коебуз. Демек, кесек менен майда деген сөз экөө бири-бирине карама каршы келип жатат. Ошондуктан биз Б вариантын азырынча туура жооп катары эсептей туралык, бирок белгилөөдөн алыс болушубуз керек. Себеби дегенде алдыда бизди дагы 2 вариант күтүп турат. В жарык жана күңүрт дейт. Жарыкты ала турган болсок, бул аябай жарык болуп турат. Ал эми күңүрт болсо, эми бир аз эле мындай караңгылык болуп тургандай да, бирок экөө бири-бирине аябай деле кесек менен майда сыяктуу жарык менен күңүрт бири-бирине карама каршы келе алган жок. Ошондуктан Б вариантындагы туура эмес жооп катары ала турсак болот экен. Андан кийин Г ыйлак, анан жашык дейт. Мында достор синоним болгон, тескерисинче антоним болбой, синоним болду. Себеби дегенде ыйлак деген адамдар бар. Ыйлактар билесиздер, бир нерсе болсо эле ыйлай калышат, же сөз көтөрө албай ыйлайышы мүмкүн. Ал эми жашык болсо, жашык деле ыйлак деген сөздүн синоними. Мен чоң атам аябай жашык адам. Мисалы үчүн өткөндөрүн эстеп, көзүнө жаш ала берет деп дагы айтып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан экөө антоним эмес, синоним болду. Биз Г вариантын туура эмес жооп катары алабыз. Өзүбүз карап көрсөк эле 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Ушул учурда биз өзүбүзгө ишеничтүү түрдө туура жоопту таптык деп белгилеп койсок болот. Эми экинчиге өтсөк, бул айылдын эли бош орундук болгондой эле малы дагы анан бош орундук турат. Демек, биз ар бир варианттан бирден сөздөрдү коюп көрүп, мааниси жагынан мындай дал келдиби, түшүнүктүү болдубу текшерип көрүп, анан гана туура жоопту белгилеп койсок болот. Анда кеттик. Бул айылдын эли аз болгондой эле
бул айылдын эли аз болгондой эле малы дагы оорукчан дейт. Эми достор, балким кичинекей айыл болсо, алардын сөзсүз түрдө эли көп болбойт, азыраак болушу мүмкүн. Бирок ошондой айылдын эли аз болуп калса эле алардын малдардын баардыгы оорукчан деп айта албайбыз. Себеби дегенде малдардын баардыгы оорукчан болбойт. Адамдардын арасында деле бар эмеспи? Балким 10 адамдын бири оорукчан болушу мүмкүн. Малдын дагы 10 малдын бири оорукчан болушу мүмкүн. Бирок баардык эле малдар оорукчан болсо, алар мындай мал катары эсептелинбейт, жашай албайт дегендей. Демек, А варианты туура эмес жооп экен. Б. Бул айылдын эли аз болгондой эле малы дагы арбын дейт. Эми достор, бул жактан дагы көңүл бурсаңыздар, алардын эли аз болгондой эле дейт, айылдын эли аз болгондой эле малы дагы арбын дейт. Айылдын эли аз болутса, малы арбын болушу мүмкүнбү? Жок. Себеби дегенде малы дагы азыраак болушу мүмкүн. Ошондуктан Б вариантындагы туура эмес жооп катары эсептейбиз. Бны карасак, бул айылдын эли көп болгондой эле малы дагы арбын дейт. Мынакей достор, ушул тууралаак келип жатат. Себеби дегенде бул айылдын эли көп дейт. Көп болгондой, алардын малы дагы арбын дейт. Демек, арбын деген сөз бул дагы көп дегенде сөздүн бир синоними. Ошондуктан эли көп болсо, демек канчалык эл көп болсо, ошончолук элдин дагы малы да болот эмеспи, ар бир элдин. Демек, биз В вариантын азырынча туура дей туралык. Себеби дегенде Г варианты дагы бар. Бул айылдын эли көп болгондой эле малы дагы оорукчан дейт. Мында дагы туура эмес, А вариантына эле окшош экен. Бирок бул жакта аз болсо, бул жакта көп болуп жатат. Ал эми экинчи сөздөрү оорукчан дейт. Айылдын эли көп болушу мүмкүн, бирок алардын малдары А вариантында айтып өткөндөй эле оорукчан болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес жооп катары берилди. Өзүңүздөр байкагандай, 3 туура эмес жооп, ал эми 1 туура жооп келип чыкты. Ошондо гана биз ишеничтүү түрдө туура жоопту таптык деп белгилеп койсок болот экен. Мааниси жагынан аябай дал келди, түшүнүктүү сүйлөм болду. Демек, өзүңүздөр байкагандай эле сүйлөмдүү толуктоодо сөзсүз түрдө сөз байлыкты талап кылат. Жана дагы логиканы, анан ой жүгүртүүнү дагы текшерет. Ушундай достор, эгерде сиздер туура эмес белгилеп алган болсоңуздар, эч нерсе болбойт. Кайсы жерден жаңылыштык кетирсеңиздер, эмписинде ошол жаңылыштыктарды кетирбөөгө аракет жасаңыздар. Туура жоопторду белгилеп алыңыздар. Достор, анда эмесе эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүндө биз сиздер менен аябай азыркы учурда, азыркы заманда өтө актуалдуу болгон тема боюнча өтөбүз. Бул эмне болду экен десеңиздер, азыр текстти угуп жатканда түшүнөсүздөр. Биз негизи эле жаратылыштагы баардык нерселерди адам баласы болгондуктан сөзсүз түрдө ар бир нерсенин баркын билип, аларга тарамжалдуу мамиле жасап, аларды дайыма коргоого аракет кылышыбыз керекпиз. Себеби дегенде адамдардан башка жаратылышты ким коргой алат? Ошондуктан баардыгыңыздарды жаратылышты сүйүүгө жана коргоого жана дагы тарамжалдуу колдонууга чакырамын. Анда эмесе сиздер менен аябагандай кызыктуу текстти окуп, алардын текст боюнча берилген суроолорго толук жооп бере алалык. Сиздер менен биргеликте, мен жалгыз эмес, же силер жалгыз эмес. Анан дагы бул текст көз карандысыз текст, тагыраагы бул бир гана көлөмү жагынан кененирээк, чоңураак болгон, өзүнө гана тиешелүү суроолордон турган текст боло алат. Ал эми сиздер өзүңүздөр билгендей, көз каранды дагы тексттер бар. Алар болсо 2 үзүндөн турат. Башында дагы айта кеткем. Ошондой достор, 2 үзүндөн турган дагы тексттерди көп карадык сиздер менен. Эми азыр көз карандысыз текстти сиздерге окуп берейин. Жай жана болушунча түшүнүктүү окууга аракет жасаймын. Сиздер дагы кунт коюп угуп болгон ой жүгүртүүңүздөрдү токтото туруңуздар дагы болгондой.
ой жүгүртүүңүздөрдү ушул текстке гана көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Уюлдук телефондоруңуздар жаныңыздарда болсо сөзсүз түрдө өчүрүп коюуга аракет жасаңыздар. Себеби дегенде алар сиздерди аларды кылат, балким бирөө чалып калат, балким бирөө жазып калат дегендей. Анда эмесе баарыңыздарга жагымдуу маани каалап, анан текстти окуп баштасак. Анда эмесе биргеликте кеттик. Жер шарынын калкы өтө ылдам темп менен көбөйүп, ошону менен бирге сууга болгон талап да жогорулоодо. Сууга болгон тартыштык баардык жерде, айрыкча суу менен камсыз кылууга каражатты квалификациялуу жумушчу күнү жетишпеген жарды жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өтө катуу сезилүүдө. Мындай өлкөлөрдүн калкы жалпы жер шарынын калкынын дээрлик жарымынан көбүн түзөт. Азыр сууга болгон талапты канааттандыруунун жолдорун табуу үчүн кеңири изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Мунун бир жолу болуп, мундуу абанын мүмкүнчүлүгүн пайдалануу эсептелет. 20-кылымдын башталышында ушул максатта майдаланган акиташ жайгаштырылган 13 пирамида курулган. Алардын бийиктиги 10 метрге, узундугу 30 метрге жеткен. Окумуштуулар аларды арадан сууну бөлүп алуу үчүн орнотушкан. Мындай курулуштар мындан 2000 жыл мурда эле Феодосия шаарын суу менен камсыз кылып, аба кудуктары деп аталган. Мындай курулуштарды толугу менен калыбына келтирүү азыркы шарттан мүмкүн болбой калды. Иче турган суунун запасын көбөйтүүнүн дагы бир алгылыктуу жолу деңиз сууларын тузсуздандыруу болуп эсептелет. Мына ушундай жол менен 1960-жылы Куветте Персия булуңунун суусунан 5 миллион литр тузсуздандырылган сууну алышкан. Бирок бул эң эле көп материалдык чыгымды талап кылгандыктан кеңири жайылтууга ээ болбой жатат. Калкты суу менен камсыз кылуу маселеси бүгүнкү күндө глобалдуу маселелердин бири болуп олтурат. Бул маселе теориялык жактан жана иш жүзүндө анча-мынча чечилгени менен экономикалык жактан толук чечиле элек. Албетте, биз жакын арада мундуу абадан суу ичпейбиз. Бирок ошондой болсо да азыр биз ээ болуп турган сууга сарамжалдуу мамиле жасашыбыз керек. Суу тазалыкты кармоого, жагымдуу климаттык түзүүгө, эс алуу жана ден соолукту чыңдоого шарт түзүп, маданияттын, турмуш-тиричиликтин деңгээлин көтөрүүгө таасир этет. Ал бизге бардык жерде дайыма керек. Биз өтө керектүү, шашылыш учурда гана суунун өтө баалуулугун эске албасак, жай убакта көр оокат деп жүрүп, аны эсибизден чыгарабыз. Жаратылыштын баа жеткис бул белегинин өлчөлүү гана запасы болгондуктан ага ар дайым сарамжалдуу мамиле жасайлы. Бул текст алтындан артык аккан суу деген тексттен алыныптыр. Бул тексттин автору Мамбетов деген агайыбыз экен. Достор, сиздерге текст түшүнүктүү болду деген ойдомун. Эгерде түшүнүксүз болуп калса, кайрадан окуп чыгуунун кажети жок. Себеби дегенде сиздер суроону эле текстке байланыштуу суроолорду окуп жазып эле, анан ар бир суроого жооп берип жатып, кайрадан текстти түшүнүп калсаңыздар болот. Эң негизгиси автор негизинен эмнени айтайын деген суроого жооп берүү үчүн аябай аракет жасаңыздар. Ушул суроого жооп берүү үчүн гана текстти толук түшүнүү шарт. Ал эми калган суроолор болсо өзүңүздөр билесиздер. Саптар номерлери турат, ошол номерлер боюнча дагы көптөгөн суроолор келет. Ошол суроолорду окуп, анан гана туура жоопту издөөгө аракет жасаңыздар. Мынакей жогорудагы Мамбетов агайыбыздын алтындан артык аккан суу деген тексти аябагандай кызыктуу болду. Себеби дегенде азыркы жашоо турмушубузда билесиздер, өтө суу биз үчүн эң кымбат болгондуктан азайып баратышы ар бир адам үчүн коркунучта турган нерсе деп айта алабыз. Ошондуктан биз сууну бартайлык, кадырлайлык, сарамжалдуу түрдө колдонолук
мындай керектүү учурларда көп колдонуп, ал эми кереги жок учурларда мындай өлчөмү менен гана колдонууга аракет жасайлык, агып жатса өчүрүп коюп дегендей. Ошол достор, сиздерди баардыгыңыздарды сууларды сарамжалдуу колдонууңуздарга чакырамын. Эми биз суроолорго өтсөк, бул текст боюнча жалпы жөнүнөн 5 суроо берилет. 5-өн тең 4төн варианттан турган жооптор берилет дагы. Ошолорго туура так жооп берүүгө аракет жасайлык. Анда эмесе биринчи суроого өтсөк. Тексттин автору эмнени айткысы келген дейт. Демек бул текст боюнча автор эмнени айткысы келген. Достор, билесиздер, бул суроону окуп алып эле бул автор эмнени айтайын деп эле кайрадан мен унутуп калдым деп текстке кайрылбайбыз, баштан баштап окуп чыкпайбыз. Сөзсүз түрдө биз варианттарын окуп көрөбүз. Балким варианттарын окуганда унутуп калган болсоңуздар эсиңиздерге түшүшү мүмкүн. А. Суунун пайдасын абдан көп болгондугун дейт. Сууга аяр мамиле жасоонун керектигин дейт. Суу чыгаруу жолдорунун чексиздигин дейт. Сууга болгон тартыштыктын кесепеттигин дейт. Негизи өзүңүздөр байкасаңыздар, бир эле окуганда туура жоопту таба алдыңыздар деген ишеничтемин. Себеби дегенде мен ар бир вариантта окуп жатканда туура жоопту таба алдым. Анткени мынакей ар бирине токтолуп өтсөк, суунун пайдасын абдан көп болгондугун автор негизи эле айта кетти, бирок эң негизгиси бул мындай пайдасын гана айткан жок, сууга аяр мамиле жасоону керектигин айтты. Себеби дегенде суунун пайдасын эгерде автор айтпаса деле биз билебиз. Суусуз мындай айтканда биздин жашообуз жок. Бир гана адамдар гана үчүн эмес, жаныбарлар үчүн, өсүмдүктөр үчүн, баардык нерселерге сөзсүз түрдө суунун пайдасы тиет. Суусуз эч нерсе өнүкпөйт, өспөйт дегендей. Ошондуктан сууга аяр мамиле жасоонун керектиги деген Б вариантын мен азырынча туура жооп катары эсептеймин. Бирок Б варианттарын дагы карап көрөлүк, балким алардан туура жооп чыгып калар. Суу чыгаруу жолдорунун чексиздигин дейт. Мында суу чыгаруу жолдорунун чексиздигин биз байкай алган жокпуз. Тескерисинче азыраак болуп жаткандыгын, көп жерде жок болуп бара жаткандыгын белгилей кетти. Ошондуктан Б варианты бизде туура эмес жооп экен. Ал эми Г вариантында сууга болгон тартыштыктын кесепеттерин дейт. Бул жакта Г варианты деле туураараак. Себеби дегенде суундагы тартыштыктын кесепеттерин айтты, бирок ошолорду биз кандай кылып оңдосок болот деп мындай ошо оңдоонун дагы көптөгөн жолдорун, сунуштарын бизге берген жок. Эгерде ушул нерселерди аткарсаңыздар, суулар азайбайт деп дагы айткан жок. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес. Ал эми ошол суу жок болуп бараткандыгына бир гана биз аларга сууга аяр мамиле жасап гана сууну сактай алабыз, көбөйтө алабыз, же болбосо нормасында гана сактап кое алабыз деген ойду айткан. Ошондуктан достор, биринчи суроонун туура жообу Б варианты болду. Андан кийин экинчи суроого өтсөк, 29-саптагы бул деген сөз эмнени түшүндүрүүдө дейт. Мынакей достор, 29-саптагы бул деген сөз эмнени түшүндүрүүдө дейт. Биз бул жакта мындай сап белгиленип турат. Демек биз варианттарды окуп көрбөстөн 29-сапка жетип калсак туура болобу? Жок, албетте туура эмес. Демек биз суроону окуп түшүнгөндөн соң сөзсүз түрдө 4 вариантты тең карап көрүшүбүз керек экен. Анда эмесе А. Суулардын тузсуздандыруу дейт. Тузсуздандырылган суулар дейт. Персия булуну дейт. Суунун запасын көбөйтүү дейт. Демек биз 4 вариантты тең окуп алдык, бирок эч эсибизге түшпөсө, же болбосо эсибизге деле түшө турган болсо, баары бир 100%га туура деп жооп бергибиз келип жаткандыктан 29-сапка кайрылып бул деген сөздү окуп көрүп, эмнени түшүндүргөндүгүн карап, анан гана туура жоопту белгилесек өзүбүз үчүн аябай жакшы болот. Анда эмесе кеттик.
29-сапка. Окей, достор, бул жакта 25-сап, 26, 27, 28, 29. Демек бул жактан өткөнбүз. Бирок бул тузсуздандырылган сууну алышкан. Бирок бул эң эле көп материалдык чыгымды талап кылгандыктан кеңири жайылтууга ээ болбой жатат дейт. Демек биз 30, 31, 32 саптарды окуп кетсек ката болуп калат. Ошондуктан биз бирок бул деп туруп эң деп эле токтобуз дагы. Анан бул жактан карап көрөбүз. Сууларды тузсуздандырылган суулар Персия буюму суунун запасын көбөйтүү дейт. Демек бул суунун запасын көбөйтүү деген туура жооп катары эсептелмек экен. Ошондуктан Г вариантын белгилеп коюңуздар. Ушундай достор, сиздерге түшүнүктүү эле болуп жатат деген ойдомун, ишеничтемин. Эң негизгиси сиздер текстти бат-бат окуп, жана дагы бат эле окуп коюп, өзүңүздөргө ыраазы болуп калбастан, өз түрдө ага түшүнө алдымбы, түшүнө алган жокмунбу деп дагы ойлонуп көрүшүңүздөр керек. Үйдөн көп илимий техникалык тексттерди окуңуздар. Дагы айта кетемин, адабий чыгармалар эч келбейт, бир гана илимий техникалык тексттер келет экен. Анда эмесе кийинки суроого өтсөк. Үчүнчү суроо: 37-38 саптардагы албетте биз жакын арадан мундуу абадан суу ичпейбиз деген буйрутма кандай себептерден улам айтылган дейт. Демек, албетте биз жакын арада мундуу абадан суу ичпейбиз деген буйрутма кандай себептерден улам айтылыптыр? Аны биз билиш үчүн 37-38 саптарга учурда эле кетип калышыбыз туура эмес. Себеби дегенде биз ар бир вариантты окуп көрүп, андан кийин гана 37-38 саптарга өтсөк, баатыраак жоопту табууга жардамын тийгизет. Анда эмесе варианттарды окуп көрөлүк. А. Феодация шаарындагыдай курулуштарды куруунун азыркы тапта мүмкүн эместигинен улам дейт. Б. Азыркы учурда Акиташ жайгашкан пирамидалардын жоктугунун айынан дейт. Деңиз сууларын тузсуздандыруу мүмкүндүгүн пайда болгондуктан дейт. Суу менен камсыз кылуу глобалдык маселе болгондуктан дейт. Демек, мынакей албетте биз жакын арадан мундуу абадан суу ичпейбиз дейт. Ошол эмне себептен айтылгандыгын 37-38 саптардан издеп туура жоопту табууга аракет жасап көрсөк. Анда эмесе кет. Мынакей 35-сап, 36, 37. Демек биз 37-38 саптарды окуйбуз. Экономикалык жактан толук чечилет. Албетте биз жакын арадан мундуу абадан суу ичпейбиз. Бирок ошондой болсо да азыр биз ээ болуп турган сууга сарамжалдуу мамиле жасашыбыз керек дейт. Бирок биз бул сапты окуганда түшүнүксүз болуп калды. Ошондуктан бул сапка чейинки тексттин башын окуп көрсөк. Калкты суу менен камсыз кылуу маселеси бүгүнкү күндө глобалдуу маселелердин бири болуп отурат. Бул маселе теориялык жактан жана иш жүзүндө анча-мынча чечилгени менен экономикалык жактан толук чечиле элек. Албетте биз жакын арадан мундуу абадан суу ичпейбиз. Бирок ошондой болсо да азыр биз ээ болуп турган сууга сарамжалдуу мамиле жасашыбыз керек. Суу тазалыкты кармоого, жагымдуу климатты түзүүгө, эс алуу жана ден соолукту чыңдоого шарт түзүп, маданияттын, турмуш тиричиликтин деңгээлин көтөрүүгө таасир этет. Демек, бул жакта байкасаңыздар, глобалдуу маселелердин бири болуп отурат дейт. Мында суу менен камсыз кылуу глобалдык маселе болгондуктан, албетте биз жакын арадан мундуу абадан суу ичпейбиз деген буйрутманын ушул себептен келип чыккандыгын биз текстин окуп биле алдык. Ошондуктан үчүнчү суроонун жообу катары Г вариантын белгилесек, туура жооп катары эсептелмек экен. Ал эми Б'ны карай турган болсок, азыркы учурда Акиташ жайгашкан пирамидалардын жоктугунун айынан дейт. Бул текстте дал ушул 37-38 саптарда берилген сөздө бул ойду берген жок. Ошондуктан Б варианты туура эмес, А варианты дагы туура эмес. Бул феодация шаарындагыдай курулуштарды куруунун азыркы тапта мүмкүн эместигинен улам дейт. Бул ой дагы айтылган жок. Ошондуктан А, Б варианттары туура эмес экен. В. Деңиз сууларын тузсуздандыруу мүмкүндүгүн
мүмкүндүгүн пайда болгондуктан дейт. Бул дагы туура эмес жооп, ошондуктан Б варианты бизде туура болду. Белгилеп алыңыздар. Андан кийин 4-күнгө өткөнгө чейин достор дагы бир жолу сиздердин маанайыңыздарды көтөргүм келип турат. Сиздер мынакей көп эле буга чейин тексттерди окудуңуздар, алардын суроолоруна жооп бере алдыңыздар. Сиздер мындайча айтканда аябай эле такшалып калдыңыздар. Суроону окуп, анан дагы жоопторду кандайча жол менен тапсак батыраак жана тагыраак табабыз дегендерге дагы көнө баштадыңыздар. Ошондуктан мен коркпоймун, менин ушул шакирттерим, тагыраак окуучуларым тексттерди окуп, суроолорду жооп берүүдө жаңылып калышпайт деген ойдон аябай алысмын. Тескерисинче такшалып калышты, туура жоопторду таба алышат, так жана кыйналбастан деген ойдомун. Эми ушуну менен биз 4-күнчү суроого өтсөк. 4-күнчү бул текст боюнча жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр дүйнөнүн калган өлкөлөрүнөн эмнеси менен айырмаланбайт дейт. Эмнеси менен айырмаланат эмес, эмнеси менен айырмаланбайт дейт. Текстте билесиздер, баш жагында берилген текст боюнча жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр деген, жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча дагы сөз болуп өткөн. Демек ал башка өлкөлөрдөн эмнеси менен айырмаланбайт экен. Демек биз текстти окуп эле ошол жаңы түзүлүп келе жаткан өлкөлөр деген сөздү мен издеп табайын деп кайрадан артка кайрылышканыбыз туура эмес болуп калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө 4 вариантты тең окуп көрүп, анан гана туура жоопту табууга аракет кылышыбыз керек. Балким биз 4 вариантты тең окуп көрүп жатканда эле туура жоопту таап алышыбыз мүмкүн. Бирок тапкан учурда дагы сөзсүз түрдө ушул жакта суроодогу берилип жаткан сөзгө байланыштуу тексттен ошол сөздү таап көрүп, анан биз тапкан жоопко дал келтирип, эгерде дал келип туура боло турган болсо, ишеничтүү түрдө белгилеп алып, анан кийинки суроого өтсөк болот. Эми ар бир вариантты окуп көрсөк. А. Калкынын саны менен дейт. Каражат жетишсиздиги менен дейт. Адистердин жетишсиздиги менен дейт. Сууга болгон муктаждыгы менен айырмаланбайт дейт. Калкынын саны менен айырмаланбайт десек, каражат жетишсиздиги менен айырмаланбайт, адистердин жетишсиздиги менен айырмаланбайт жана сууга болгон муктаждыгы менен айырмаланбайт дейт. Бирок мынакей окуп калдык достор. Ошондой болсо дагы биз сөзсүз түрдө жанагы жаңы өлкөлөр түзүлүп келе жаткан деген саптарды тексттен издеп көрсөк, мында жер шарынын калкы өтө ылдам темп менен көбөйүп, ошону менен бирге сууга болгон талап да жогорулоодо дейт. Сууга болгон тартыштык баардык жерде айрыкча дейт. Суу менен камсыз кылууга каражаты, квалификациялуу жумушчу күчү жетишпеген жарды жаңыдан өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө өтө катуу сезилүүдө дейт мынакей достор. Демек бул жакта адистердин жетишсиздиги деген дагы айтылган жок. Каражаттын жетишсиздиги деп айтылдыбы? Камсыз кылууга каражаты дейт, мынакей каражаты жетишпей жатат дейт. Демек биз туура жоопту таптык. Анткени бизде варианттарда мынакей Б вариантында каражат жетишсиздиги менен деген жооп турат. Калкынын саны менен деген ал жакта жок экен. Адистердин жетишсиздиги дагы жок экен, анан дагы сууга болгон муктаждыгы. Демек ошондуктан биз Б вариантын туура жооп катары эсептейт экенбиз. Ушундай достор, эгерде жооптор таба албай жатсаңыздар, суроодогу бир суроону толук түшүнүп алып, ошол суроодогу бир сөздү эсиңиздерге сактап калган болсоңуздар, ошол тексттеги сөздү таап көрүп, окуп көрүп, анан гана туура жоопту таба алсаңыздар дагы болот экен. Эми ушундай жагымдуу маанай менен 5-чи суроого өтсөк. 5-чи суроо. Текстке ылайык суунун маанилүүлүгүнүн жогорулашынын негизги себеби эмнеде дейт. Демек, текстке ылайык суунун маанилүүлүгүнүн жогорулашынын негизги себеби эмнеде дейт. Эмне үчүн маанилүү экен суу? Ошону биз билишибиз керек экенбиз.
суунун ден чыңдоого шарт түзүүсүндө дейт. Суунун жагымдуу климаттык түзүүсүндө дейт. Сууга сарамжалдуу мамиле жасабоодо дейт. Адамдардын санынын өсүүсүндө дейт. Демек биз мынакей 4 вариантты тең окуп алдык, суроого толук түшүндүк. Мынакей текстке ылайык суунун маанилүүлүгүнүн жогорулашынын негизги себеби эмнеде деген. Ошондуктан биз текстке кайрылып көрсөк болот. Бул саптар тексттин акыркы саптарында айтылган. Окуп берейин. Калкты суу менен камсыз кылуу маселеси бүгүнкү күндө глобалдуу маселелердин бири болуп турат. Бул маселе теориялык жактан гана иш жүзүндө анча-мынча чечилгени менен экономикалык жактан толук чечиле элек. Албетте биз жакын арада нымдуу абадан суу ичпейбиз. Бирок ошондой болсо да азыр биз ээ болуп турган сууга сарамжалдуу мамиле жасашыбыз керек. Суу тазалыкты кармоого, жагымдуу климатты түзүүгө, эс алуу жана ден соолукту чыңдоого шарт түзүп, маданияттын турмуш тиричиликтин деңгээлин көтөрүүгө таасир этет дейт. Ал бизге бардык жерде дайыма керек. Биз өтө керектүү шашылыш учурда гана суунун өтө баалуулугун эске албасак, жай убакта көр оокат деп жүрүп, аны эсибизден чыгарабыз. Жаратылыштын баа жеткис бул белегинин өлчөлүү гана запасы болгондуктан ага ар дайым сарамжалдуу мамиле жасайлы дейт. Демек, текстке ылайык суунун маанилүүлүгүнүн жогорулашынын негизги себеби эмнеде экен? Суунун ден соолукту чыңдоого шарт түзүүсүндөбү, же суунун жагымдуу климаттык түзүүсүндөбү, же сууга сарамжалдуу мамиле жасоодобу, же адамдардын санынын өсүүсүндөбү? Мында мен ойлоймун Б варианты туура деп. Себеби дегенде адамдардын санынын өсүүсүнө байланыштуу сууга аябай өзгөчө мамиле кылуу керек деген. Анткени дегенде канчалык адамдар көбөйгөн сайын сууну ошончолук көп колдонот. Кээ бир адамдар сарамжалдуу колдонсо, кээ бир адамдар тескерисинче каалагандай колдонуп корото берет. Ошондуктан мен Б вариантын ойлоймун. Албетте суунун ден соолукту чыңдоого шарт түзүүсү дагы туурарак, бирок суунун маанилүүлүгүнүн жогорулашынын негизги себеби эмне экен? Бул адамдардын санынын өсүүсүндө деп айта турган болдук. Ошондуктан Г варианты туура жооп катары бизде эсептелинди. Ушундай достор, ушундай жалпы республикалык тестирлөөдө тексттер келет. Өзүңүздөр дагы болжолдуу түрдө биле алдыңыздар кандай тексттер келе тургандыгын, кандай багыттагы тексттер келе тургандыгын, ал тексттерге дагы кандай суроолор түзүлөрүн, ал суроолорго кандайча жооп берүү керектигин, мен айткан бардык ыкмаларды, бардык айтылган ойлорду эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Текстти окууда эң негизгиси шар окуп, бат окуп, жана дагы бат окуй эле тим болбостон сөзсүз түрдө ошол окугандарыңыздарды 100% болбосо дагы 90-95%га түшүнө алыңыздар. Ошондо гана суроолорго так туура жооп берүүгө аябай ыңгайлуу болот сиздер үчүн. Анан дагы сөзсүз түрдө суроону окуткөндөн кийин кайрадан тексттин баштан аягына чейин туура жоопту табуу үчүн окуп чыгуунун кажети жок. Тескерисинче суроону окудуңбу, түшүндүңбү, түшүнгөн соң 4 вариантты тең окуп көрүп, балким 4 вариантты тең окуп чыккандан кийин ошол суроого дароо эле туура жооп бере алышыңыздар мүмкүн. Ошондой учурлар болуп калса жооп бериңиздер дагы. Анан кандай десем, кайрадан ошол сурооңуздарга туура жооп бердимби деп текшерип койсоңуздар дагы мындай сиздерге терс таасирин деле тийгизбейт, тескерисинче оң таасирин гана тийгизет. Анан дагы саптарды белгиленген учурда дагы, мисалы үчүн 37-38 саптар десе, сиздер 36, анан 40-39 саптарды кошуп алсаңыздар дагы туура эмес жооп келип чыгып калышы мүмкүн. Себеби дегенде ушул эне тилинде окуу түшүнүү бөлүмүн дагы мындай оролоштуруу максатында сөзсүз түрдө саптарды берилген. Саптар берилсе эле кээ бир окуучулар ойлоп калышат, саптарды ырас бизге оңой табуу үчүн, суроолорго оңой жооп берүү үчүн
коюлуп, анан гана ошолор боюнча суроо берилген турбайбы деп ойлоп калышат. Жок, андай эмес. Тескерисинче сиздерди мындай кандай деп айтсам болот, адаштыруу максатында коюлган. Себеп дегенде кээ бир окуучулар бар, мисалы үчүн 35 саптагы бул сөз деген эмнени түшүндүрөт десе, 36 сапта дагы окуйт, 37 дагы окуйт, же болбосо 35 да кошо алат. Андай учурда туура эмес жооп келип калат. Ошондуктан берилген гана саптарды окуңуздар, анан гана туура жоопторду таба аласыздар. Ушундай достор, буга чейинки айтылган баардык кеңештерди, маалыматтарды эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сиздерге ийгилик гана каалаймын. Үйдөн көп китептерди окуп, көп суроолорду өзүңүздөр даярдап көрүп, анан гана ал суроолорго кайра өзүңүздөр текстти пайдаланбай жооп берүүгө дагы аракет жасасаңыздар, анан гана баардыгы жакшы болот деген ишеничтемин. Ушуну менен биздин эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмү соңуна келип жетти. Баарыңыздарга бир гана ийгилик жана ден соолук. Сак саламатта калыңыздар.